Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах Таала туткан орозоңуздарды, окуган таравих намаздарыңыздарды кабыл кылган болсун. Бүгүнкү орозо тууралуу сабагыбызда ниет тууралуу айта турган болсок, ниет деген эмне? Ниет Аллахтын буйругуна моюн сунуп, бир ишти аткарууга чечим кылуу. Инсан жүрөгүндө орозо тутууну максат кылса, ниет пайда болот. Ислам алымдар айтышат, орозо туткан кезде сөзсүз ниет болуусу керек, важип деп айтышат. Анткени орозо ибадат болуп саналат. Ниетсиз орозо кармай турган болсоңуз, орозоңуз дурус болбойт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Иннамал а'малу бинният", амалдар ниетке жараша деп. Ниет бул ибадат менен адатты айырмалап турат. Ниеттин орду жүрөк. Махаллухул калб, ат-талаффуз биха бид'a. Ниетти жүрөктөн тилге чыгарып айтуу бул бид'ат болуп саналат. Эми мында алымдар ортосунда хилаф жок, талаш тартыш жок. Мына ошондуктан навайту ан асума, навайту ан усалли, намаз окуган ниет кылдым, орозо тутууга ниет кылдым, навайту ан атавадда, дарат алууга ниет кылдым деп тилге чыгарып ниетти айтып болбойт. Бул бид'ат болуп саналат. Эми ажылык менен умрада ниетти тилде айтса болот. Мына ушундан ажылык менен умрадан башкада ниетти тил менен айтып болбойт. Ниетсиз амал жок дедик. Ошол амалдарда ниет кылуу шарты болбогондо, анда амалдар максатсыз болуп калмак. Ниет ошол амалдын максатын бизге баяндап берет. Жумхур алымдарга көрө, орозо туткан кезде түнү ниет кылуу керек дешет. Ай көрүндүбү? Ай көрүнгөн түнү эми эртең орозо деген башталат деген түнү, ошол түнү эртең орозо деп баштала турган ошол орозонун биринчи түнү сөзсүз ниет кылуу керек болот. Шарт кылышат. Ошол күн баткандан баштап таңкы убакытка чейин ниет кылуу керек дешет. Күн батты, бир күн орозо кармадыңыз, бир күндү бүттүңүз. Эми күн баткандан баштап ошол кийинки таң атканга чейин ниет кылуу керек. Орозо кармайм эртең деп. Жүрөктөн өткөрүш керек да ошону. Бул түндүн бул ниет эми түндүн бир бөлүгүндө ишке ашса болду. 1деби, саат 2деби, 3деби, 8деби, 7деби ушул ниет бир өтүш керек жүрөктөн. Эртең орозо болот деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ма лам юбаййит ас-сияма кабла ал-фажр, фала сияма лаху." Ким орозону фажр намаздан алдын, таңкы намаздан алдын ниет кылбаса, орозосу жок дейт. Орозосу жок дейт. Ошондуктан ниет кылуу керек, жана ошондой эле ниетти дайын кылуу керек. Түнү сөзсүз ниет кылган болуңуз керек. Анан ниет болбосо каффарат орозосун ниет кылып жатабы, же Рамазан орозосун ниет кылып жатабы? Сөзсүз ниетке аныктык киритүү важип. Эртең мен Аллах Таала парз кылган Рамазан айын орозосун кармаймын деген ниет жүрөктө болуш керек. Ибн Кудама рахимахулла айтат: "Важип орозодо ниетти дайын кылуу, аныктап алуу важип" деп айтат. Жумхур уламалар алымдарга көрө болсо, эми бул парз орозодо сөзсүз ниет важип экен. Эми нафил орозолордочу ниет кандай эми десе, жумхур алымдарга көрө нафил орозолордо завалдан алдын ниет кылуу керек дешет. Нафил орозого завал дегени күн тикеге келип туруп, мына батыш тарапка мындай болсо ошону завал дейт. Ошого чейин ниет кылып калуу керек, бирок эрте менен эч нерсе жебеген болсо, ичпеген болсо. Буга далил: "Дахала алейя Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам яуман факала." Айша энебиз айтат, бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менин алдыма кирип келди дейт. Факала, анан айтты: "Хал айндакум шей?"
"O Ayşe, sizlerde bir jegenge bir nerse barmı?" dedi. Fakultu la. Men ayttım, "Yok, jegenge hiç nerse yok" dedim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den üyünde kazan kaynabay tele aylap aylap. Qala fa inni saim. Oşonda Peygamberimiz aytты, "Anday bolsa, üyde jegenge hiç nerse bolbosa, men orozomun" dep aytты. Muna qarasanız, nafildin ordu jеңилирээк farza qaraganda. Nafilge zavaldan aldın keyin de niyet kılsa bola berет деп айтышат. Kebir alımlar nafil orozogo tün, oşol gün zavaldan aldın niyet kılуу керек дейт. Kebir alımlar nafil orozogo zavaldan aldındağı keyindağı niyet kılsa bola berет деп айтышат. Эми zavaldan aldın niyet kılуу керек, gün oşol tak ortogo kelgen çeyin degenge bir dalil jok özü negizинен. Oşol kündüzdün kaysı bir bölümünde niyet kılıp koysanız boldu. Orozogo ötө berет oşol günüңüz. Эми бул жана Айша радиаллаху анханын хадисине ылайык, жалпысынан Ибн Масуд, Хузайфа, Муавия ошол булар айтат, күн батуудан алдын ниет кылып койсо деле боло берет деп айтышат. Мисал үчүн, эртең менен багымдат намазына турдуңуз. Эч бир нерсе жегениңиз жок. 8 болду, 9 болду, 11 болду, 12 болду. Анан асыр болду. Асырга барып, азыр эч бир туз тартпадым, эч бир суу ичпедим, бир нерсе жебедим. Мына азыр бир 2 саат чыдап коеюн, ушул күнүм орозо болуп калсын деп ошол убакта ниет кылып койсоңуз дагы боло берет экен. Ошол кебир алымдар ошол ниет кылган толук күнүнө ажыр алат дешет, сооп алат дешет. Кебир алымдар ниет кылгандан баштап ошол убакыттан орозо туткандан баштап сооп алат дейт. Эми Аллах Тааланын мээрим, райым чексиз. Бир инсан ар бир кыйынчылыгы бар, ошол ниет кылып, ошол бир күн жебей ичпей орозо кармаган болсо Аллахтын жолунда, Аллах Таала өзү ажыр сообун берет. Бирок эми Рамазан айында болбойт ниетсиз орозо кармаган. Эми дагы бир маселе Шейхул Ислам рахимахулла айтат. Парз орозого ниет кылуу дурус, эгер түнү орозонун важип болбогонун билбесе. Түнү орозо важип болду. Ошол ай көрүндү, бирок сиз билбедиңиз. Ниет кылганыңыз жок. Эми ушундай адам ошол күндүзү ниет кылып койсо боло берет. Билбеди да бул. Анткени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Ашура күнү эрте менен ошол ансарлардын ошол жайлоолоруна, айылдарына адам жиберип, ким эгерде орозо туткан абалда таң аткырган болсо, орозосун улантсын, ким билбеге калган болсо, анда карманып орозону улантып тутсун деди. Ушул далил. Эми парз орозого күн сайын ниет кылуу керекпи? Күн сайын ниетти жаңылау керекпи десе, кээ-бир алымдар күн сайын ниет кылуу керек. Парзда ниет важип деп айтышат. Бирок туурасы шариятыбыз жеңил. Парз орозого Рамазан башталган кезде 30 күнгө айга карап туруп ушул бир ай орозо кармаймын деп ниет кылып койсоңуз жетиштүү болот. Күн сайын ниетти жаңылуу керек эмес. Ошол бир айга ниет кылып койсоңуз жетиштүү деп айтышат. Мына ушул нерсе туура. Эми сөзсүз азыр ниетти айттым, ниет адаттан айырмалып турат. Мисалы үчүн бирөө обедке чейин эч бир нерсе жебей койсо эле мен орозо туттум бүгүн, орозомун деп айтканга анын акысы жок. Эч бир нерсе жебесе деле, ичпесе деле. Анткени ал сөзсүз ниет кылуу керек орозо кармоо үчүн. Анан орозо Аллах Таала буйргандай, анын элчиси буйргандай болуубуз керек. Анан кээ-бирлер мына ачкачылык жарыялайт го, ачкачылык жарыяладык дейт. Муну эч кандай орозого тиешеси жок мындай нерселерди. Бул инсан өзүнө өзү зулум кылуу, бул мындай кылуу арам болуп эсептелет. Аны аял киши кылсын, эркек киши кылсын, ким мындай ачкачылык жарыялап, акция кылам дейт го, 10 күнгө, 5 күнгө эч нерсе ичпейм, жебейм дейт. Бул не? Голодовка дейт, бул эч кандай орозого тиешеси жок, бул өзүнө өзү зулум кылуу, бул шарият боюнча чоң күнөө болуп эсептелет. Бул үчүн пенде жооп берет. Мына ушул кыскасы анын дагы бир маселе, бир суроолордон дагы бир айтып коелу. Эми хижама, кровопускание. Ушул орозону бузабы же бузбайбы? Мына ушул маселе. Эми бул маселе алымдар ортосунда не талаш маселе. Бул
Alımlar ortasındağı mesele, talaş. Kebir alımlar aftaral hacim vel mahjum hicama kılıuçunudağı, kıldırıuçunudağı orozosu açıldı degen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste murda bul jerde hicama jasooçunundağı, jasatууçunundağı orozosu açıldı dep atat. Bul hadis boyunca. Murda janağı söböktü koyup durup, oşonu tilip durup, anam oğuzu menen sorgon. Jana kandı. Oşonduktan kılıuçunudağı, kıldırıuçundağı orozosu hicamаны buzuldu dep aytıp atat. Bul hadiske körө. Mına uşul hadiske körö, kebir alımlarga körö mına uşul hadiske körö, orozonun kündüz günü kim hicama jasatsa, orozosu buzulup jatat. Başka bir hadiske körö, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihtacama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve huve saimun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oşol hicama, orozo tutkan avalda hicama kıldırdı degen hadis var. Mına oşonduktan bul talaş tartış alımlar ortasında öte ataktуу. Oşonduktan azırkı çoğun alımlar oşol orozo, oşol hicama orozonu buzat deşet. Birok iki taraptın teң dalilleri күçtүү. İki taraptın teң dalilleri күçtүү. Hicama orozonu buzat, buzbayt degендердин дагы hadislerden dalilleri var. Mına oşonduktan musulman kişi kaceti bolboso, muhtajlığı bolboso, orozonun kündüz günü hicamadan alыс bolup turgany abzel. Mına oşol hicamany alımdardın hilafından, talaş tartışından çıkıp iftardan keyin jasatkany, oğuz açkandan keyin jasatkany maksatga layıktуу bolot. Antkeni usulü fiqhta bir ereje var. Al-hurucu minel hilaf mustahabbun. Alımdardın talaş tartışından çıkuu bul mustahab bolup sanalat. Wallahu alem ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.